Ош шаарынын геологдор шаарчасында ушул жылдын 31 март күнү кечинде коңшулардын ортосунда кайым айтышуу жүрүп, ал мушташка айланган. Алардын урушуна Жаңыл Ергешова Килемин коңшусу Абсаттар Матишевдин короосуна жакын жерде кагып жатканы себеп болгон. Ызуучу учурунда Ергешованын Мирлан Абджапаров аттуу спортчу баласы 57 жаштагы коңшусу Абсаттар Матишевди катуу сабап салган. Ал жаракатынан улам эс учун жоготуп, ошол жерде жыгылган. Алардын жаңжалына Достук аймактык кеңешинде кварталдык комитеттин төрагасы, үйдүн кожоюну Бекназар Абджапаров да кошулуп, үй бүлөсү менен чогуу эси ууп жаткан коңшусуна карата уур токмогун уланткан. Протез уургандай сынган, ошондой түшкөн мен ошондой. Өзүм билбей. Аны карашка алып эстекен көйгөн жокмун мен мына ушу жашка чыгып ушундай таяк. Жабыркаган Матишев ошол күнү оор абалда шаардык ооруканага түшүп, дарыгерлер бейтапты оор абалдан чыгарган. Токмок жеген коңшусу шаардык милицияга арыз жазган. Алардын айтымдарында дээрлик 1 айдан ашуун убакыт өтсө да шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Арстан Султанов жабырлануучулардын арызын канааттандырбай тергөө ишин созууда. Милиция алардын арыз мугун укпаган соң бир катар жогорку бийлик өкүлдөрүнө чейин кайрылган. Акпа деп айтканга успейт эткен жок. О жетим көчө сеники эмес деп эле чуркап келип эле Жаңыл күйөөмдүн оозун бетин мындан да аймап туруп эле жакасын жырта баштады. Жакасын жыртып кармап бергенде Мирлан тегеренип туруп, фокуска салып туруп, бокска катышып жүргөн бала айланып туруп, анан кийин мушуң мындай кезеп туруп салганда оозуна тиет да оозу жарылып, протези сынып ортодон. Тамагына кетип такалып, ошо боюнча бессознание жатып калды. Бакой жатты, ошо боюнча турган жок күйөөмчү. Ош шаарынын соттук медициналык экспертиза бөлүмүнүн Исаков аттуу кызматкери Матишевдин сабалганы боюнча жыйынтыгын жабырлануучулардын колуна бербей койгон. Алардын айтымында экспертиза жыйынтыгы учурда тергөөчү Арстан Султановдун колунда. Коңшулардын жаңжалында жабырлануучу катары Жаңыл Ергешова да токмок жедим деп милицияга арыз жазган. Учурда эч бир тарапка кылмыш иши козголбоду жана тергөө иши бүтө элек. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына мени уурду деп туруп өкөтүн арыз жазышкан. Натыйжада Ош шаардык тергөөчүлөрүнөн өкөнө тең соттук медициналык экспертизага алардын алган жараатын оор жеңилдигин аныктоо үчүн багыттама берилген. Корутундусунда денесине жеңил залал келтирди деп өкөтөң ошондой корутунду берген. Ал эми үй бүлөсү менен коңшусу сабады деп айтылып жаткан Бекназар Абджапаров биздин каналга пикир айтуудан баш тартты. Матишевдердин айтымында Абджапаровдун өзү шаардык милициянын отставкадагы кызматкери. Анын күйөө баласы Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура бөлүмүндө тергөөчү болуп иштейт. Жабырлануучулар кошумчалагандай тергөөнүн ишине анын күйөө баласы кийлигишип, ишти атайын созууда. Күйөө баласы Ак Буурада тергөөчү экен. Кайратов, Байсалбек. Алар законду тебелеп туруп, эч качан больницага жатпай туруп, үйүндө ар күнү жүрүп туруп, Исаков буга акча үчүн неме берип атат. Азыркы учурда биздин укугубуз тебеленип, буга кайра наоборот 5 уруп алып, уголовный делону менин күйөөмө неме козгоп коюп атышат бу жерде. Справедливость жок болуп атат. Айрылбаган жерибиз калбады. Ош жаңгырыгына кайрылдык. Министрлерге бардыгына кайрылдык. Генеральный прокуратурага кайрылдым, депутаттарга кайрылдым. Айрылбаган немен калган жок. Коңшусунан токмок жеген Абсаттар Матишев өз үйүнүн алдында окуя кандай болгонун айтып берди. Анын үйүндө 32 жашар биринчи топтогу майы уулу жана мектеп жашындагы баласы бар. Үйүндө таянар уулдары жок үчүн квартал комитетинин төрагасы басым жасап сабап салды деп кейит. Алар үй бүлөсү менен сабады деген Абджапаровдорду мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышын күтүп жатат. Кошуналары жаңжалды кварталдык комитет, көчө аксакалдары аралашып чечип коюшса жакшы болмок дешет. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.